Өзүңө карап сүйлө. Өлкөнү саткан жок. Sen satып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөздүң үчүн сотто жооп бересиң. Урматтуу депутаттар. Бул мыйзам экинчи окууда каралып атат. Биринчи окууда окубай эле өзүңүздөр айткандай кыскача эле түшүндүрүп берип коеюн. Кыргыз Республикасынын Ысык Көл областынан тышкары бардык жерлерде чет өлкөлүк жарандар мүлк алганга укуктуу да. Кандайдыр себептер менен Ысык Көл областы гана мүлк алганга укук берилбей калганда, илгери кандайдыр бир себептер болгонду изилдесем, боз тереде бир чатак чыккан дейт, ошол убакта ошол ондай болуп калса керек, ошондон кийин алынбай калыптыр. Азыр сиздерден ушул Ысык Көл областында өзүңүздөр билгендей чет өлкөлүк жарандар Кыргыз Республикасында жерге ээлик кыла албайт. Жер сатылбайт. Чет өлкөлүк жаранда бул жер кодексинде да турат. Жердин үстүндөгү мүлк гана уруксат берилет. Мисалы, Турциянын, Россиянын, арабтар, американецтер, канадецтер келип Бишкекте жер алып, мүлктү салып, үстүндөгү мүлктү сатып кете алат, бирок жерди сала албайт да. Мындайлар көп. Азыр дагы бир экинчи мыйзам даярдап атабыз, ошондо да ушул кенен айтылат. Ошто, Жалал Абадта, Баткенде бардык жерде бар, Ысык Көлдө гана уруксат берилген эмес. Ошон үчүн ушул мыйзам алып келип атат. Мүмкүн болсо уруксат берсеңиздер, ушуну экинчи окууда колдоп берип коюңуздар, суранам силерден. Кыскача ушундай суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат Базаш. Мен азыр сөз берүүнүздө биринчи маселе чыгарылгандардын тизмесин окуп коеюн. Орозов Бактияр Сайбиденович, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары, Сеитов Чоро Сеитович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары, Тургунбаев Мелижанович, Кыргыз Республикасынын жаратылыштар экология техникалык көзөмөл министри, Калыбаев Майрамбек Макулбекович, Кыргыз Республикасынын министрлик агенттиги караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары, Соронова Нурия Рахманбердиевна, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин укуктук жөнгө салуу жана мониторинг башкармалыгынын башчысы, Маматов Искандер Батырбекович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги регионалдык өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы, Султангазиев Бекжан Алмамбетович, Кыргыз Республикасынын жаратылыштар экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экология жана техникалык көзөмөл кызматынын директорунун орун басары. Анда суроо берүү үчүн Султан Абдаш сөз сизде. Рахмат. Албек Зарлыкович, өткөндө эле Руслан Сыдыкович менен биз Бакыт Үсенович менен кайра эле алып келип атасыңар да, башты айлантырып атасыңар. Мына силер айттыңар азыр, жер сатылбайт, жердин үстүндөгү эле мүлк эле чыгарат деп. Бул жерде жердин үстүндөгү мүлктөр жөнүндө сөз болуп аткан жери жок бу жерде. Силер рекреация объекттерини сатып атасыңар. Ал эми рекреация объекттериге эмне кирет? Сизге суроо. Рекреация объектилеринде пансионаттар, санаторийлер, отельдер, гостевой домдор, адамдын барып эс ала турган жайлардын баары кирет. Албек Зарлыкович. Менин түшүнүгүм боюнча Султан Абдаш. Сиздин түшүнүгүңүз эмес. Жөнөкөй эле сиз эгер инженер же болбосо мага окшоп авиатор болсоңуз, мен түшүнөт элем түшүнүгүңүздү. Бирок сиз экологический образованияңыз бар, сиз специалистсиз деп. Ооба. Бул түздөн сиз муну билип туруп башын айлантырып атасыз элдин. Себебден рекреация объекттери деп эмне жерди айтат, эс алуу жерлерди айтат. Ошол эс алуу жерлерге киргенге жер, тоолор, суулар, токойлор, ошонун баардыгы кирет ошого.
rekreasiya obyektlerine. Sizler hazır bu yerde rekreasiya obyektlerini dep turup yerlerde dömbölü bolgondadan es alуу жерlerди сатып атасыңар. Жерди сатып атасыңар эмне. Башта айлантпаш керек да. Sultan Abdurrahim. Bu yakta Minjustun ökülü turat ruhsat berseniz Kırgız Respublikasında jer çet өлкөлүк жарандарга сатылабы деп суроону берип койбойлубу? Жок, силер чет өлкөлүк мен сол жерден айтып койгум келет. Силер жер кодексине дагы каршы чыгып атат бул Ошону закон. сурап койбойлу Sultan Abdurrahim, рұқсат берсеңиз. Minjustан ким бар? Жооп берип койбойсузбу? Бахтияр Орозов, юстиция министрінің орынбасары. Конституцияның 16 беренесinin 3 бөлігіне лайық жер чет өлкөлүк жарандардын жана чет өлкөлүк катышуусу бар юридикалык жактардын жеке менчик укугуна болушу мүмкүн эмес деп так жазылган. Рахмат. Жок, ошондой так жазылган мен силер мага рекреация объекттери дегенге определение берип койгулачы, бул эмне? Minjust рекреациялык объекттер дегенде ким өкмөттөн бере алат? Sultan Abdurrahimге мен жетишсиз айтып койдум окшойт, кемчил. Ким бере алат? Жооп берип коелучу. Ысык-көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамдын биринчи беренесине ылайык рекреация объекттери бул менчигинин формасына жана ишкердик ишти жүзөгө ашыруунун укуктук формасына карабастан эс алуу, ден соолукту чыңдоо, туризм үчүн пайдалануучу рекреациялык мейманканалык кызматтарды, ден соолукту чыңдоо, жашап туруу, эс алуу, туризм боюнча кызматтарды көрсөтүүчү Ысык-көл биосфералык аймагынын чегинде жайгашкан пансионаттар, курорттор, эс алуу үйлөрү, коттедждик шаарчалар, конок үйлөр жана башка объекттер кирет. Жок, силер бул определениени каяктан алдыңар? Бул аныктама ошол мыйзамда көрсөтүлгөн биринчи беренесинде. Ойлоп чалып эле чыгарып атасыңар да, башта айлантырып атасыңар да. Силердин могу законду, мыйзамды жазган адамдардын ойлоп чыгарганы да бул. Бул объективное определение эмес, объективное определение рекреация объекттери деп ошол именно эс алуу жерлерди айтат. Ошол жерде сууларды, карларды, тоолорду, токойлорду и так далее. Именно жерди айтат. Болгондо дагы силер эң жакшы жерлерди сатканы жатпайсыңарбы? Эмне башта айлантасыңар? Жөн эле хочется продать дебейсиңерби анан көрө? Жөн эле саткыбыз келип атат дебейсиңерби? Ошол жерди сатып туруп бизнес кылыш керек дебейсиңерби анан көрө? Себебиден бул жерде бул законду жазганыңар мына бу жерде Рұқсат бер, Sultan Abdurrahim. Жок, токтоп туруңуз, мен сүйлөп алайын. Азыр бул жерде мындайда силер мана рекреация объекттери дегенге точно определение бергиле. Бул жерде мана Википедиядан карагыла, башка жактардан карагыла рекреация объекттери деп конкретно эле жазылган ал жерде. Это общепринято. Кийин эгер ал эмеси иностранец кийин претендовать эткенде силердин ой эмеңерге карабайт. Силер жазган законуңарга. Алар международный определенияга карайт. А Википедияда именно эл аралык определение тактама жазылган. Рекреация объекттери эмне экен? Ал жерде конкретно айтылган. Бул эс алуу жерлер деп конкретно эле. Кечиресиз, окуп коеюн эми. Окуп кой. Составы земель рекреационного назначения хода земель. Каяктан окуп атасыз? Сиз айткандан, Википедиядан. Ну-ка давай. Назначение земельных участков, на котором находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры, спорта, туристические базы, стационарные палаточные туристические лагеря, детские туристические станции, туристические парки дейді. Мына сиз айткан жерде. Биз астынан алган жокпуз да, бизде ошол. Анда могу жерге ошентип жазгыла. Макул, жазып коелу. Жок, могу жерге ошентип жазгыла, что үстүндөгү объектилер деп жазгыла. Ошентип эле жазылып турат, биякта ниетибиз ошол эле, Sultan Abdurrahim. Башка ниетибиз Анан жок. кийин дагы бир жерде мындай да. Силердин бул азыр бул законду чыгарып атканыңар, силердин или там өкмөттүнбү, өкмөттүн скорее всего. Целое агентстволорду түзүп алгансыңар по привлечению инвестиций, инвестиция тартуу боюнча. Биз түзүп алган эмеспиз. Жок, токтоп туруңуз. Өкмөткө айтсаңыз. Өкмөт түзүп алган
андан тышкарыдан тысяч людей занимается этим делом. Ошого карабай, инвестиция тарта албайганын ардын белгиси бул. Вот, өкмөттүн. А силер инициировать этип атпайсыңар муну? Биз өкмөткө жардам берели деп атабыз да. Себеби мындай болуп атат Абдусултан Бакырович. Эгер өкмөт инвестиция тарта албаса, Тартканга жардам берели. жок, тарта албай атса, эмнеге силер алардын бечелдигини колдоп, мындай кылып сатууга уруксат бересиңер? Максатыбыз элге жардам берүү да. Элге жардам эмес, бул элге жардам эмес. Инвестиция Силер өкмөткө жамаға келбейт. просто өкмөттүн бечелдигини колдоп атасыңар. Өкмөттүн бечелдигини колдоп атасыңар. Булар өздөрү инвестиция тарта албай, эми сатып ататтар. Ошондуктан башты айлантпагыла. Могу жерде рекреация объекттери дегенде вообще-то общенародное эмеге определение эмне экенин давайте установить эткиле биринчи. Четко установить. Сошлитесь на конкретный международный документ, там, где рекреация объекттери эмне экенин эме кылгыла деп. Википедияда эле мындай ар түрдүү жазып коюшу мүмкүн. Тем более азыр токтоп туруңуз. Википедия, мен деле ошол эле Википедиядан караганмын эмеден. Жана Google'dan, Google итетип атып. Google'dan карагыла. Google'dan карагыла. Давайте. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находится дома отдыха, пансионат, кемпинг, объект физический спорта, туристический база, стационарный. Мына жазып, да каянан карайын, Султан Бакырович. Азыр токтоп тур. Султан Бакырович, бул жерди сатуу жөнүндө такыр сөз жок. Мына Кудай буйрса, Каркарада чоң лыжный базалар салынып атат. Асман шаары 10 күндөн кийин салынат деп атат. Жүздөгөн 200-300 миллиондогон мүлктөр Ысык көл областына туристический база, лагерлер салынат деп атат. Ошолорду чет өлкөлүк жарандар каалаганы алса, уруксат берсек жаманбы? Биздин жарандар деле Турцияда, Аланиядан, башка чет өлкөдөн, Болгариядан, Грециядан виллаларды алып атышпайбы? Бизге келип деле, бизге араб туристтер Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан келип мүлк алса жаманбы? Аэропорттон баштап Ысык көл областына барганга чейин $1000 долларды таштайт бир турист. Анын үйүн үстүндөгү, жердин үстүндөгү коттеджин же пансионаттагы мындай многоэтажный үйдөгү үйүн, квартирасын эртең көтөрүп кетип калбайт да. Биздин ниетибиз эле ушул, Султан Абдрашевич, башка ниетибиз жок. Жер сатылбайт, ал жерди жеке менчиликке Конституция менен Жер кодексинде конкретно бекитилген. Биз башка областтардагыдай эле Ош, Жалал-Абад, Чүй, Бишкек шаарында эле укуктуу ысык көлдүктөрдө эле ээ болгубуз келип атат. Биз деле бир кичинекей жерибиздеги салып алган башка инвесторлор салган үйгө башка өлкөлөр, чет өлкөлүк жарандарга мүмкүнчүлүк эле берип коелу деп атабыз. Келсин, инвестиция кылсын. Келип ошонун айылдан келгенде сүтүн, айранын алат экен, башка нерселерин алат экен, бензин куят, эс алат, акча таштайт да. Башка максатыбыз жок. Ушул эле башка областтарга берген мүмкүнчүлүктү Ысык көл областына деле бергиле деген эле сөз. Ал жерде айыл чарба жерлери, лес фондунун жерлери, башка жерлер сатылбайт. Мына ошол эле эмеде угуп турсаңар. Вопрос. Ошол эле Google'да. Что относится к объектам рекреации? В состав земель рекреационного назначения входят в состав земель. Входят земельные участки. Земельные участки деп турат берди. Кантип алып саласыңар? Берди конкретно что относится к объектам рекреации деп туруп четко определение. Земельный участок деген ал берилбейт. Силер аларды алып салып атканыңар, силерден могу жерде алып салып атканыңар.
алып салып атканыңар. Анин это иностранецтер керен эме болгондо силердин могу Филькина грамотаңар менен руководствоваться этпейт. Мисалы мен Они Аланиядан будут Турциядан руководствоваться вот этими. Токтап турсаң. Жок, суроого жок. Можно я договорю? Мана, в состав земель рекреационного назначения, входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, и туристические. Именно земельные участки, на которых находятся. Поэтому в РД рекреационные объекты, рекреационные объекты, конкретный жазгыла. Объекты, находящиеся, перечислите прям конкретно. Именно ошону только алганга, ошондой мааниде жазыла. Речь идет именно о земельных участках, на которых находятся объекты. Если именно земельный участок со всеми объектами продаете, в данном случае. Ошентип жазгыланда. Вы же хотите башын айлантырып туруп, элдин башын айлантырып сатып берип атасыңар да жерде. Именно участки продаете, на которых находятся, да, действительно, находятся дома отдыха, парки, скверы и все прочее остальное. Ошентип жазгыла. Эмне микейсиңер башыңар? Эми Султанбек Абдрашев, сиз аксакал кышыгаттары бүгүн туулган күнүңүздө экен, сый урмат менен Унчукбай атамга. Балбак Зарлыкович, Унчукбай, мени уважать этпейли койгула. Макул, сизди Балбак Зарлыкович, мени уважать этпейли койгула. Минюстун өкүлү айтып атпайбы, жери сатылбайт деп. Мени сыйлабайлы койгула. Жок, хорошо, сыйлабайлы койгула. Минюстан сурабайсызбы? Жер сатылабы, сатылбайбы? Өкмөткө да ишенбейсизби? Мыйзамга да ишенбейсизби? Мен өкмөткө ишенбейм. Мыйзамга ишенбейсизби? Баш мыйзамга ишенбейсизби? Жок. Сиз бизге ишенбей коюңуз. Баш мыйзамга ишенесизби? Земельный кодекске ишенесизби? Силер ошол земельный кодекске каршы кылып атпайсыңар. Анда сотко берсиңиз, конституциялык кайрылбайсызбы анда? Силер все подгоняете, все вот сейчас в одну биреме менен эме кылып атасыңар. Максатыңар, ниетиңер жакшы эмес. Андай эмес. Такыр туура эмес, Султанбек Абдрашев. Это ваше мнение. Мен сиздерге өзүмдүн мнениемди айттым. Мына в состав земель рекреационного назначения входят земельные участки деп турат. Силер именно объекты дегенде ошондо могу жерде вот объекты рекреационного участка, на котором находятся деп туруп ошону жазылды. Именно чтобы было видно, что именно ошол рекреационный участканын үстүндөгү именно дом отдых, пансионат, туда-сюда парки, ошолорду гана только сатса болот деп жазгыла. Может быть, собственностью чет элдик өкүлдөрдө болушу мүмкүн деп жазгыла. А силер антип жазган жоксуңар да. Рекреация объекттери деп туруп, мындай деп турат, бардыгы могу жерде мындай деп жазылып атпайбы? Мына действующий эмеде рекреация объекттери Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана юридикалык жактарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын менчигинде болушу только мүмкүн деп. А силер берге кошуп атасыз, ошондой эле чет өлкөлүк жарандардын, чет өлкөлүк юридикалык жактардын менчигине болушу мүмкүн деп кошуп коюп атпайсыңарбы? Ошондо мен айтып атам, давайте могу объекты рекреации дегенди конкретно кылып ачкыла. Жазгыла ошону. Жок, сиз сунушуңузду иретке келтирип кошолу, мына сиздин сунушуңузду конкретизировать этиш үчүн мына отдел отурат. Кол коюп берсеңиз, сиздин сунушуңузду, мына мисалы ошол Алишер Ташбаевдин сунушу деле ошондой. Так эле ошо сиз айткан сунушту Алишер Ташбаев. Сунушуну силер көңүлгө алдыңарбы? Азыр добуш бересиз да. Киреби? Конечно, кирет. Вот. Ошондо мен ушуну айтып коюшум керек. Мен просто мен берде айта турган нерсем Балбак Зарлыкович, коомдун, элдин башын айлантырбаш керек деп ушуну айткым келет просто. Башын айлантырбагыла, моундай түшүнүксүз, элге түшүнүксүз определение менен жанагындай башты айлантырбаш. Мындай определениеге так ачып бергиле элге, чтоб элге түшүнүктүү болсун ушунун бардыгы. Кийин анан кийин 10 жыл, 15 жылдан кийин ал курулуп тудасында болушу арасында 20 жыл өтөт. 20 жылдын ичинде ким бар, ким жок. Или шаг сдохнет, или ишак сдохнет деген апендинин принцибиге барабыз.
Ошондуктан кийин проблема создавать этип коебуз өзүбүздүн келечектеги муундарга. Ошолорго башаруу пайда кылып коебуз. Ошон чечилүү эмелер канча ошондой ушуга окшогон чечимдерди чыгарып коюп, мына 20 жыл, 30 жыл чыгаргандын башаруу болуп, бүгүнкү күнгө чейин башаруу болуп атат. Ошол эле Тажикстандын эмеси согушка чейин барып, Өзбекстан менен, башкалар менен канча ушундай азыр проблема болуп атат. Ошонун чечишини, кандай кылышын чечишини билбей, арбалекет болуп атабыз. Вот о чем идет речь. Ошондуктан бул жерде конкретный жазгыла. Конкретный жазгыла. Кайсы эмне конкретно дома отдыха, ошол эмени мүлктөр гана эмеге менчикке өтүшү мүмкүн деп иностранецтерге. Они вот так вот общие рекреация объекттери деп жазбай. Анан кийин дагы мен бир жолу айтып атам. Силер мына эмени вообще инвестиция деген түшүнүктү, инвестиционный климат деген түшүнүктү бизде эң жогорку деңгээлде туура эмес түшүнөт. Климатты. Бардык ойлойт, ошол закондорду чыгарып берсек, ошолорго билген богуну жей турган закондорду чыгарып берсек, ошо инвестор, ошону биз инвестиционный климат деп эсептейбиз. Жок. Негизги инвестиционный климат это растущая экономика, это растущий рынок. Эгер инвестиционный климат жакшы болуп, инвестиция тартылсын десе, өкмөт өнүктүрсүн. Бурни өнүгүү болсо, мына Кытайга окшоп, же Южный Корея башы. Ошондан кийин инвесторлор катарга түзүлүп калат. Инвестиция кылабыз деп. Ошол шартты түзө албайттар дагы сатып ататтар. Поэтому ону эмеке, ошондуктан мен бүгүнкү туулган күнүмөн спекулировать этпей эле койгула. Анандай, сизди сыйлайбыз деп. Сыйлабай эле койгула, эгер мындай боло турган болсо. Ошого давайте мына эмелерге эгер ошондой эле жан. А на самом деле могу жерде эски действующий закондо карасаңар, там четко все написано. Эч кандай мындай киргизе турган кажет жок вообще. Мындай өзгөрүүлөр бул законду киргизе турган. Мен вообще бул законго каршымын, чынын айтканда. И вообще не хочу никаких даже предложений, честно говоря, вносить. Я просто каршымын буга. Кийин көргөзөт, вакыт көргөзөт кимдики ким туура экенин. И вообще биздин экономикабызда өтө туура эмес нерселер көп болуп атат. Именно экономикада. Особенно социально-экономический жагыда. Биз только бизнес деп, акчаны только сүйлөп калдык. Экономиканы деп сүйлөп калды. А социальный экономиканы сүйлөш керек. Термин нужно социальная экономика деп термин менен сүйлөш керек. Ошондан туура болот. Силер только бизнесте сүйлөсүңөрдөн эл биякта калып атат. Анын кызыкчылыгы, жашоо шарты, алардын немеси бүт барды эл биякта калып атат. Только бизнесте сүйлөп калдыңар. Бардыңар силер, мына конкретно сиз ушул закон киргизип аткан, өкмөт и так далее. Ушундай окшогон нерсени только бизнесте бизнес кылыш керек деп, Бизнеске жардам берин. Но не таким образом, не за счет распродажи Родины. Сатып атпайсыңар мына. Конечно, раз ушундай закон киргизип атканыңар тең. Азыркы сөзүңүздө мен сизге сотко кайрыламын. Өлкөнү сатып атасыз деп. Өзүңүз билиңиз. Бул жерден азыр видео жарыяланып атабы? Өлкөнү сатып атат дегениңиз үчүн мен сизди сотко берем. Оозуңузга карап сүйлөңүз. Өлкөнү эч ким саткан жок. Это признаки. Ак сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү эч ким саткан жок. Сен сатып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөзүң үчүн сотто жооп бересиң. Мен уят дейм, өлкөнү сатып атасың деп. Сага окшогонду сатып, өлкөнү өлтүрүп атасың. Сага окшогондорбу? Сага окшогон. Көрөбүз аны, соттон көрөбүз. Каршымда эле кой. Соттун да билебиз. Өлкөнү сатып атасың. Именно силерди байлап сүйлөңүз. Сенден уйда сыйда кетти, урматта кетти. Өлкөнү сатып атат дейт. Сага окшогон адамды Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, Султан Адамович. Өлкөнү сатып атасың деп. Абайла сүйлөңүз. Балбазарлыгы. Аксакал башыңыз менен. Өлкөнү сатып атасың деп. Уят көрөсүң азыр кандай сатып атканын. Уятыңыз жок. Сен керек. Бу жерде сен Эм токток кыла да болду эм балбазарлыгы. өлкөнү сатып атасың деп. Султан Адамович,
Boldular bu ebiti primoy efirde oturat da. Önü satып atasın. Uyalbaysın bey. Ver uşuğa, cepten Önü otasın. satып atasın. Başka Betin yok ene sen. Senin betin. Bet degen bet olur. Oturasın, bulçayım. Senin betin. Ey sen atağa değişmesen. Sultan Bayadaş. Sizin mi? Sultan Bayadaş. Sen satıp sağ okşağındır, satıp Oşanın arasında sen de varsın. Bağlaklar kız. Satып atasın diye. Toktokula deyim boldu da maksıklar. Boldu kula. Emine жақсылық қылып қойдың ба sen? Sultan Bayadaş. Emine yaxşılık kılıp koydun. sen bunday söylüyorsun. Emine жақсылық қылып қойдың. Özün yaxşı. Sultan Bayadaş. Hem ne yaxşılık kılıp koydun. Altayғаннан басқаны білмейсің ештеңе. Altaygandan taltayasın bir. Бұны шықпай қой. Sen mağa korkutmayla koy. Körü Көресіңдер. Шашпа, білем сені. bana. Сағ шуандар. Sağ okşağınların arkasından bütün darmanlı adamları yok kılıp Сағ шуанның арқасына. Берді бұл şey var. жерде отырасың. Hürmetli deputatlar. Бұл тура емес закон. Bu koş... Қарсы беріш керек. Вообще тура емес закон. Bunu men tarih Айтып қойып отырмын. tarih için aytıp koyup otan. А сен қолыңнан Gelgenini kılıp al. Düşündün mü? Oldum. Körösün de kolundan gelgenin kılıp Sultan al. Bayadaş. Beni daha uyatta. Kişine söz başkalarına bereli. Demek içine sağırdığılık kılmaylı o. Я ушел на место, я вообще протестую против закона и ухожу отсюда от этого, от обсуждения этих вообще вопросов. Бойыны оқшауын бұл чегнамдар отыры берсін. Şamal. Сата берсін. Sen kanda olganını da biliyoruz. Kanda gubernator bağında ende kıldı işlegenini de biliyoruz. Губернатор болған Kanda сен. kılganını da biliyoruz. Сенің губернатор Emi toktat kula. жақсы білеміз. Kanda kılganını da Қандай biliyoruz. қылғаныңды Ende жақсы olup білеміз. bitkenini de biliyoruz. Emнені? Görüyoruz. Emнені? Görüyoruz. Emнені айтшы маған. Ты вообще ничего не знаешь. Түсіндің бе? Вообще ақмақсың сен. Сауықшылардың билігі на пушечный выстрел нельзя допускать. Düşündün mü? Вообще ты оно в шею. За пушечный выстрел тебе нельзя допускать к власти. Сауықшылар. Kolundan gelse kılıp al. Kolundan gelse kılıp al. Hürmetli kollegalar. O satkında ötmüyor. Mal bazarlık sen boldu kula bitti. Bu hem bugün jıyın komitettin